Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде Элдик медиа порталында Маек долбоору. Маекте бүгүн Мырзакматов Мелис Жошбаевич менен мен Калыс Жумадилов алып барам. Кош келипсиз. Алгач биздин берүүгө макулуңузду берип, убактыңызды бөлгөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Анан окуянын башын эле ошол азыркы учурда Кыргызстандын саясий абалы жөнүндө баштасак. Өткөн жылдын октябрь айында элдик толкундоолор болуп, бийлик алмашуу болду. Андан кийин мөөнөтсүз президенттик шайлоо болду. Анан көпчүлүк пикирдин айтымында бул шайлоону айтып жатышат да, мурунку президенттик шайлоолордон айырмаланып, кандайдыр бир мындай саясий топтордо кагылышуу болгону менен элдин ичинде ар кандай негативдер болгон жок. Элдер экиге бөлүнүп, эки жат болуп, бири-бири менен аябай кызыл чеке болуп талашкандар да катталган жок деп айтып жатышат да. Ошо сиздин оюңузча мурунку президенттик шайлоолордон айырмаланып, бул шайлоонун мындай жакшы көрүнүшүнө эмне себеп болду? Мен мурдагы президенттик шайлоолордо өлкөдө болгон эмесмин. Мындай басылмалардан, элдерден укканыма караганда, ал шайлоолордо негизинен акча роль ойногон. Акча бар жерде уруш, талаш, жаңжал, жаат болуп бөлүнмөй болот. Анан кечээги өткөн шайлоодо ошол акча фактору ролу аз болгондуктан баягы эл шайлоочулар бир тарап болуп, тескерисинче ушундай бир бирдиктүү болуп, бир ынтымак өттү деп айтып жатышат. Ошол чындыкка жакын. Андан кийин болсо бул жаңы өкмөт курамы. Жаңы өкмөт курамы түзүлдү. Жаңы өкмөт курамы түзүлгөндөн кийин ага сын пикирлер да аябай көп айтылып баштады да. Бул өкмөткө туура эмес, бул келбеш керек болчу, бул келиш керек болчу дегендер айтылып чыкты. Анан сиздин оюңуз боюнча ушул жаңы түзүлгөн өкмөткө бааңыз кандай жана анын ичиндеги структуралардын кыскарышына кандай баа бересиз? Эми сын пикир сөзсүз болуш керек. Анан эми кандай гана башталыш, жаңы иш болбосун, анын жыйынтыгына жараша баа берет. Эми баштала элек жатып эле мындай бир сын пикир айтуу бир аз калпыстыкка жатат. Эми жаңы өкмөт куралды, аны парламент жактырды, президент сунуштады, премьер-министрди. Анын ишине карап баа берели. Ишине карап баа берген жакшы болот. Анан эми азыр туулбай жатып, туна чөктүрүп эле аны жамандап, сын пикир айтуу бир аз туура эмес. Кыргызда кеп бар. Мактоо жеткирет, чагым өлтүрөт деген. Ошо чагымдан алысыраак болуп, мактабасак да, мондай бир жакшы тилек кылып, бата берип дегендей турсак, мүмкүн жакшы жыйынтыктарга жетебиз. Азыр айтуу кыйын. Ал эми өкмөттүн курамы, түзүмү боюнча айта турган болсок, эми кемчиликтер да бар, артыкчылыктар да бар. Негизи ал мындай жоюп, анан кошуп койгон бул реформа эмес. Негизинен кандай гана реформаны баягы менин жеке пикирим поэтапно, этап менен кылса жакшы болмок. Эми ошол эле өкмөткө болобу, бийликке болобу сын айткандар азыркы убакта Кыргызстанда бул эми жаңы өнүгүп келатабы же бир кызуу учурунда турабы? Социалдык тармактарда блогерлер болобу, активисттер болобу, бийликти, өкмөттү сындагандар аябай көбөйдү да. Муну туура эмес кылып жатасыңар, муну кылып жатасыңар деп. Анан ошол эле кээ бир таасирдүү күчтөр ошондой соц тармактагы колдонуучуларына таянып эле башка мамлекеттик кызматтарды мындай жокко чыгарып эле бир өзүнүн терс таасирин тийгизгендер да көбөйдү да. Анан мен билгенден сиз чет өлкөлөрдө көп жүрөсүз. Анан ошол башка өлкөлөрдө да ушундай бир түзүлүш, ушундай бир көрүнүштөр барбы? Социалдык тармактагы күчтүү блогерлер, активисттер мындай мамлекеттин өнүгүшүнө, бир мамлекеттин кадам ташташына таасирин тийгизип, жолтоо болуп же тескерисинче алдыга түртүп дегендей башка чет өлкөлөрдө кандай? Эми блогер мамлекетти өнүктүрүүшүнө салым кошуп берет деген бул бир мындай бир аша чапкан бир баалоо да. Блогер деген жасаш керек. Анан жок коомдук процесстерге таасир этет деген туура, бирок кандай нукта таасир этет? Кээ бир мезгилде ошол социалдык сеттердеги туура эмес маалыматтар коомду такыр башка жака алып кетип калган
учурлар көп, кийин аттен кылган учурлар да көп да. Анан негизинен бүгүнкү кырдаал, социалдык, экономикалык, саясий, коомдук кырдаал бизди биригүүгө түртүп турат. Биздин коом болуп көрбөгөндөй мурда, болуп көрбөгөндөй биригүүсү керек. Саясий амбицияларды токтотуш керек. Кайсы бир кландын өкүлү кайсы бир жерге министр болбой калса эле тескере кетип атышпайбы? Азыр дүйнөлүк абдан чоң чакырыктар бар, коркунучтар бар. Ошого биригип гана биз каршы тура алабыз. Мисалы, дүйнөлүк экономикалык кризис. Бул Кыргызстанды кыйга өтпөй жатат. Дүйнөлүк моундай ар кандай оор сыркоо дүйнөнү каптаган пандемия сыяктуу, анан жаңы толкундары. Биз ушундай коркунучтарга биригип гана, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып гана, муштумдай түйүлүп гана биз каршы тура алабыз. Болбосо мамлекетибизди кыйратып алышыбыз мүмкүн. Ооба, туура жактары да бар, туура эмес жактары да бар. Эми бизде ушундай болбош керек да. Жакшы жагын көрбөйбүз, көргүбүз келбейт же болбосо. Анан жаман жагын айтып жатып калабыз да. Ошон үчүн мына бүгүнкү 4-чү бийликтин өкүлдөрү дагы мына журналистика, идеология багытындагы жүргөн жарандарыбыз дагы көбүрөөк позитивди чагылдырса, ошол эле негатив менен, кайгы, муң менен кошо эле коомдо көптөгөн жакшы маданият тармагында, илим тармагында, мына жаштарыбыздын жетишкендиктери, спорт тармагында жакшы бир позитивдер да болуп атат. Ошону көбүрөөк чагылдырып, элге ушундай позитивдерди көбүрөөк алып чыгып дегендей бир ушундай бир элди башка нукка, эмгектенүүгө, аракеттенүүгө үндөгөн бир чакырыктар болсо жакшы болот эле да. Анан жаман дей берсек, жакшы иш да жаман болуп кетет. Жакшы десек, уялгандан, жоопкерчилик сезгенден жаман иш да жакшы болуп кетиши ажап эмес. Ошондон баягы жакшы менен ооздонуп турайлы. Жакшы менен ооздонуп турайлы. Мен Камчыбек Кыдыршаевич менен да, Садыр Нуркожоевич менен да бир канча жолу жолуктум. Аларда эң негизги мындай бир нерсе каалоо бар. Каалоо. Ушу мамлекетти оңдосом, мамлекетти алга жылдырсам деген каалоо бар. Анан баардыгыбыз эле чекеден эле сөгүп баштасак, алар ошол каалоосу да жок болуп кетиши мүмкүн да. Кой, мага эмне күч келиптир. Же иштегенди, же аракетти баалабаса деп алар мындай баштап каалоолору төмөндөп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн байкап турайлы. Мен айтып атпайм, кемчиликтер бар, мүчүлүштүктөр бар. Бирок ошол нерсени да жакшылыкка жоруп турайлы. Сын пикир болсо дагы, каалоо болсо дагы жакшынакай бир маданияттуу жол менен айтайлы. Могу жерде мындай болуп койсо жакшы болот эле дегендей. Анан ачык кыйкырык сүрөн, таш, митинг менен биз көрдүк. Мына ар бир ушундай бир потрясение дейбизби, эмне экономика аркага жылып кетип жатат. Маселен, ушундай окшош эле кырдаалды айтайын. 2010-жылы апрелде так ушундай бир кырдаал түзүлгөн. Бийлик алмашкан, ушундай бир ураандар чакырылган дегендей. Ошол күндөрдөгү статистиканы алсак, маселен, ВВП дүң продукция 2009-га караганда 2010-жылдын жыйынтыгы менен 1% түшкөн. А бизде 2020-жылы 2019-жылга караганда 9% түшүп кетет. Бул абдан чоң жоготуу. Аны толтуруш үчүн дагы жылдаган аракеттер керек. Башкача айтканда, биз экономиканы, башка бир алдыга жылууну унутуп калып эле, биз баягы талаш тартыш, менин кадрым тиги жерге барбай калды, тиги Бакиевчи келип калды, Акаевчи келип калды, Атамбаевчи келип калды деп эле көчөдө эле кыйкырып жүрө берсек, жылдан жылга немебиз экономикабыз аркага кете берет.
мына азыр эле жогоруда айтып кеттиңиз, вот көпчүлүк эл добуш менен өзүнүн лидерин тандап алды деп. Демек көпчүлүктүн эркине баш ийиш керек, ошо көпчүлүк тандап алган лидерге мүмкүнчүлүк бериш керек. Бир аз болсо да мүмкүнчүлүк бериш керек, анан такыр болбой атса анан конструктивдүү сын пикирлерди айтса болот. Убакыт деген ушундай да, азыр эми маселен бүгүн бир өзгөрүү жасабыр, азыр өзгөрүү жасабыр деш, эми президент Садыр Нуркожоевич Жапаров ал сыйкырчы, көз боемочу эмес да, бир таякты алып туруп эле моундай кылды. Чындыгында Жапаров талкаланган мамлекетке келди. 2010 жылдан кийин мамлекеттин баардык институттары талкаланган. Жөн эле аты калган. Ошону курап чыгыш үчүн жылдар керек. Жылдарды ошол бир шарттуу бир жакшы ийгиликтер, бир жакшы шарттар түзүлүш үчүн ал үчүн коомдогу биримдик абдан маанилүү. Коомдук саясий кырдаал маанилүү. Анан биз бири-бирибиз таш менен кууп жүрсөк, анда жакшылыкка жетпейбиз. Ар кимибиз ар караганын түгүндө эле билдирүүлөрдү жасап, баардыгыбыз бүгүн мейли Садыр Нуркожоевич жаман көргөндөр бар, Камчыбек Кыдырышбаевич да жаман көргөндөр болушу мүмкүн, бирок өлкөгө жардам берели. Өлкө деген жогору ата турган кишилердин менчиги эмес. Өлкө баардыгыбыздык. Ошон үчүн ар бир жаран статусуна, даражасына карабай ушул өлкөгө бүгүн ким колунан келишинче салымын кошкондо гана биз мынабу дүйнөлүк чакырыктарга, чоң коркунучтарга биргеликте тура алабыз. Болбосо акыбалыбыз экономика деп калбадык. Анан биз Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери эле экономиканы көтөрүш керек деген биз бир девизибизге айланган да. Кайсы саясатчы бийликке келбесин, кайсыл активист коомдук массалык маалымат каражаттарына чыкпасын, экономиканы көтөрүш керек деп айтып эле келатабыз, айта да беребиз. Анан ошого сиз мындай экономикасы гүлдөп өскөн өлкөлөргө барып келген адам катары, чет өлкөлөргө көп кыдырып жүргөн адам катары мындай бир конкреттүү экономикалык тил менен сиздин оюңузча кандай биздин экономиканы көтөрүш үчүн конкреттүү кандай жолдор керек болуп турат, кандай иштер жасаш керек болуп турат? Биринчи кезекте кадрдык потенциал. Орустар айтып коет, тонна теория стоит килограмм практики деп. Анан көчөдөн келген адам, тажрыйбасы жок адам эч качан экономиканы оңдой албайт. Бир адам оңдой албайт. Топ, команда келип, профессионалдар гана келип, менеджерлер гана келип, өлкөнү оңдойт. Тобокелдикке барып, жоопкерчиликти мойнуна алган гана азаматтар бүгүн Кыргызстанга керек. Тажрыйбалуу азаматтар керек. Кадр маселеси жөнүндө сөз болуп калбады. Анан Кыргызстанда негизи эле азыр өкмөткө болобу, бийликке болобу кадр тандоо бир өзүнчө бир маселеге айланды да. Кадры жакшы болбосо, баягы Сталин айткандай кадр барын чечет дегендей, кадры жакшы болбосо, ал мекеменин иши да жүрүшпөй жатпайбы. Анан акыркы убакта менин байкаганым боюнча мындай болуп жатат да. Мамлекеттик ишкананы банкроттун босогосунда турат деген мамлекеттик ишкананы жеке тарапка өткөрбөгөндөн кийин эле баягы ишкана гүлдөп өнүгүп кеткенин байкап калып атабыз да көп жерденчи. Демек бул ошо мамлекеттик кызматкер өзүнүн бир мындай бул мамлекеттики да, меники эмес да деген ойдон кайтыш үчүн кандай кадрларды, кандай сапаттар менен тандап, жана ошол мамлекеттики бул меники эмес деген ойдон кантип мындай алдын алсак болот? Эми ошол кадр тандаган адам жанагы критерийлерден кетиш керек. Мен партиялашым эле, мен тууганым эле, кайным эле же бажам эле дегенден кетиш керек. Кесиптик деңгээлине жараша кадр тандалыш керек. Мен жана эле айттым го, практиктер, менеджерлер керек. Ошондо дагы эң жакшы темп менен туура багыт менен кете турган болсок, 2010 жылкы темпке, көрсөткүчкө чыгыш үчүн бизге бир
15-20 жыл убакыт керек. Өнүктүрүү бериш үчүн эмес, ошол деңгээлге жетиш үчүн. Ал эми могу ишкерлер жөнүндө айта турган болсокчу, биздин ишкерлер өлкөдө көбүнчө өндүрүүчүлүк менен эмес, соода саттык менен көбүрөөк алектенишет экен да. Эми мунун себебин кээ бир айтып жүрүшөт. Биз Кытай Эл Республикасына жайнаша жайгашкандыктан бажыдан биз ошол кошуна өлкөдөн көбүрөөк товар алабыз. Анан аны менен өзүң өндүргөндөн көрө даяр товарды сатып алып, ошо менен соода саттык менен алектенүү кыйла оңой депчи. Анан негизи сиздин оюңузча өндүрүүчүлүк приоритеттүүрөөкпү же ошол эле азыркыдай эле соода саттык менен деле экономикага? Эми экономикада бардык багыт приоритеттүү. Бардык багытта иш алып барыш керек. Ошо биз сөзсүз түрдө ошол транзиттик өлкө деген статусубуздан дагы пайдаланышыбыз керек. Башкача сиз айткан соода саттык. Өндүрүш сөзсүз болуш керек. Тем более ушул экспортно ориентированное производство. Ошол дүйнөлүк бир конкуренцияга туруштук бере турган өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш сөзсүз болуш керек. Биз эми азыр алтынды гана эң негизги неме, алтынды гана экспорттоо менен алектебиз. Жеңил өнөр жайы бар, оор өнөр жайы бар, технологиялык багыт бар, жаңы ушул багыттардын баардыгын ыраттуу түрдө өнүктүрүп алып кетиш керек. Башкача айтканда экономика үчүн бардык багыт приоритеттүү. Ошон үчүн айыл чарбасы дагы азык түлүк коопсуздугуна туруштук берип, ошону камсыздоо үчүн пайда алып келе турган бардык мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланышыбыз керек. Ал эми ошол жеңил өнөр жай деп калбадыңызбы? Анан ошо алтын, баалуу металлдардан кийин эле бизде ошо кийим тигүү, жеңил өнөр жай чыгаруу экинчи орунда турат экен да. Анан эмнегедир биздин өлкөгө мындай көп коомдун да мындай талабы бар го. IT технология, машина куруу же компьютер куруу деген сыяктуу мындай бир IT технологияны өндүрүү биздин эмне тоскоол болуп жатат ошону өндүрүүгө биздин өлкөдө? Ал да бизде эми мүмкүнчүлүктүү эле нерсе да. Билесизби, ал мамлекет шарт гана түзүп берет. Бизде потенциал. Биздин азыр билим алып аткан, чет элден билип аткан жаштарыбыз мындай ошол деңгээлде мындай бир иш алып барууга аздык кылып жатат. Белоруссия, например, маселен сиз айткан тармак боюнча абдан алдыга кетип калды. Себеби кадровый потенциал ошого мүмкүнчүлүк берип атат. Бизде ошол жака карап бара жатабыз. Эми мына жаңылыктардан угуп атасыңар да, биздин кыргыз жаштары кайсы эмне деңгээлге жетип, кандай дүйнөлүк компанияларда иштеп, ошол технологиялык жактан алдыңкы компанияларда чечүүчү кызматтарда, негизги кызматтарда иштеп атканын угуп атасыңар. Биз ошол тарапка карап бара жатабыз. Бул тармак негизинен адамдык потенциалды, ресурсту гана талап кыла турган, башты билимди гана талап кыла турган багыт. Буюрса биздин кыргыздын жаштары ошол багытта да прорыв бир мындай бир алдыга жылат деп ишенсек болот. Бул тоген алтын боюнча да бул акыркы убактарда биздин ошол тоген байлыктары жайгашкан жерлерди инвесторлорго берүүдө, ошол эле убакта инвесторлор менен элдин ортосунда дайыма кагылышуулар болуп келет да. Эл түшүн, эл каршы чыгат же инвесторлор каршы чыгат. Анан буга сиздин оюңузча эмне түрткү болуп жатат? Мисалы, кээ бир айтып калат, ошо инвесторлор менен биздин бийлик жең ичинен бөлүп жарып алып атышат өздөрүнчө, же болбосо ошол бийлик мындай бир топ элге таянып инвесторлорду чочутуп коюп атышат дегендер да чыгып атат. Анан сиздин оюңузча ошол биздин ошол алтын чыккан жерин ээлеген эл менен инвесторлордун ортосунда бир түшүнбөстүктөр, кагылышуулар чыкпаш үчүн кандайдыр бир кадамдарга барсак болобу? Эми мындай да, биринчи элдин түшүнүк деңгээли. Эми ошол алтын чыккан жердеги жашаган элдин эле менчиги эмес ал. Ал жалпы кыргызстандыктардын менчиги. Ошо жалпы кыргызстандыктар президентти, өкмөттү, парламентти шайлайт. Ошолордун чечимин сыйлаш керек дегендей да. Ал эми алар менен кандай келишимдер түзүлдү? Мамлекет элдин пайда алып келе турганбы, же болбосо зыян алып келе турганбы? Ал башка кеп.
Бирок негизи инвестор тынчылыкты сүйөт. Тынчылыкты сүйөт. Ошондуктан бул жерде эки тараптуу кароого болот. Ал эми ошол экономиканы өстүрүүдө дагы бул туризм аябай алдыңкы бир маанилүү критерийлердин бири да. Анан сиз ошол мен билгенден Турцияда да жүрүп келгенсиз. Турция болсо ошол туризм менеджментин алдыга коюп, ал тармактан абдан көптөгөн акчаларды таап жатат. Анан биз ошол туризм багытыбызды бир аз өстүрүш үчүн ошол эле сиз билген Турциянын кандай тажрыйбаларын алсак болот? Мисалга, биз туризмди кантип өнүктүрсөк болот? Деги эле биз туризм тармагына ылайыктуубузбу? Биринчи эл ошого даяр болуш керек. Көрүп атасыңар да, бизде туристтер келсе бурчка алып барып эле тоноп коюп атат, башка кылып коюп атат. Ошол нерсе жок болуш керек. Турист бул тынч гана жерге, коопсуздугу толук сакталган гана жерге келет. Бирок биздики эч кандай программасы, башкасы жок эле да. Программалар кабыл алынат, алар аткарылбайт. Жеке гана ушул ишкерлердин салымы менен гана аз да болсо жылып өнүгүп келе жатат. Маселен, ошо кышкы туризмди алсак, мындан 5 жыл, 10 жыл мурунга караганда бир канча алдыга кетти. Негизи Кыргызстандын жаратылышы, географиялык жайгашуусу туризмге абдан бир ыңгайлуу. Биз бул тармактан дагы бир топ жетишкендиктерге келечекте жетишсек болот. Анын үчүн укуктук мамлекет курушубуз керек. Элге түшүндүрүү иштери жүрүш керек. Анан эң негизгиси ошол эл кабыл алыш керек ошол жаңыланууларды. Кабыл алынбаса, жана сиз айткандай, жогоруда айткандай боло берет. Ал эми ошол экономикага дагы бир таасирдүү бул бажы эмеспи биздин мамлекеттин? Анан өкмөт жыл сайын өзүнүн отчетунда мындай бир мактаныч катары айтып калышат да, биз бажы алымынан быйыл мынча миллион сом түшүп, былтыркыдан мынча көп болду деп. Жана албетте эми бажы алымдарындагы коррупциялык схемалар жоюлуп, андан акча түшүп турса жакшы эмеспи? Бирок ошол эле убакта импорттун көбөйүшүнөн да кабар берип атат да булчу. Анан ошол эле бажы саясаты импортко эле басым жасап алгандай дагы таасир калтырат да. Анан сиздин оюңузча ошол бизге кирген импорт маанилүүбү, же биз ошол өзүбүз экспорттоого да бир аз алдыга жылсак болот беле деген ойлор? Сөзсүз түрдө экспорт маанилүү да. Сөзсүз түрдө. Биз акыркы жылдары толугу менен көз каранды мамлекетке айланып калганбыз. Керек болсо алмаңан, сарымсагыңан бери импорттолуп келип атат. Бул абдан жаман көрүнүш. Ал эми ошол сиз жогоруда коомдук аң сезим боюнча, элдин түшүнүгү боюнча айтып кетпедиңизби? Анан ошол эле элдин түшүнүгү жылдап саналып, кандайдыр бир коомдорду басып өтүп, анан түптөлөт эмеспи? Азыркы убакта биздин элдин, калктын коомдук аң сезимин өнүктүрүү үчүн ошондо деле бийлик деле бир кам көрүп, кандайдыр бир маданияттык иш-чаралар болобу, билим берүү системасы болобу өзгөрткөнгө туура келип жатабы? Азыркы элдин аң сезимин кантип бир эми бийликтин колунан келет, бийлик моундай бир жака буруу берет деген ошо так сиз айткан, жогоруда айткан маселелер боюнча бир аз туура эмес түшүнүк. Ага жалпыбыз ата-эне, мугалим, айрыкча ушул салык маалымат каражатынын өкүлдөрү бир туура бир жолду менен кетсе, андан кийин ал мамлекеттин башында тургандар бир киши же бир топ киши, 6 миллион элдин пикири ар кандай, ар башка. Ошондуктан бул жерде жалпы бир салымды, жалпы бир аракеттин натыйжасында гана биз сиз айткандарга жетише алабыз. Ал эми ушул коомго бир терс таасирин тийгизип жатышат деп коомдук пикирлер да бар. Мисалы, батышчылдар келип жатат, бизге туура эмес маданияты тийип жатат, же болбосо орустардын да бизге мындай таасири тийип жатат. Анан сиздин оюңузча ошол биздин улуттук маданиятты, коомдук аң сезимди тышкы бир терс көрүнүштөрдөн, терс агымдардан сактап калыш үчүн кандай кадамдар алсак болот? Бир гана билим. Батышчыл болобу, чыгышчыл болобу кеп анда эмес. Конечно, душман эмне гана кылбайт. Аны ээрчип кеткен чала сабат бизде күнөө. Баалуулук деп эч кандай баалуулук жок.
Кыргыздын каада салтынан өткөн баалуулук жок. Батыш дейбиз же чыгыш дейбиз. Сингапурду мисал кылабыз. Ошол жерге барып жашап көрсүнчү. Бир жумада кайра качып келишет. Кыргызстан жакшы экен. Masalan Singapurga barıp sen spirt içimdegini içip kişineki gana правиланы buzup koysan ушундай kameralarda koyat seni жылаңачтайт энеден тума анан жазалайт. Бизде ошентип көрсүнчү. Накта диктатура экен деп качат. Вот ана демократия. Баалуулук деген жок ал жерде. Баалуулук так ушул туулуп өскөн жериңде. Ал эми ошо билим берүү системасы деп койбодуңузбу? Билим берүү системасын азыркы ошол коомдук пикирде социалдык тармактар эсептен бул союз учурунан бери колдонулуп келаткан билим берүү системасы бизде эскирип калды, бизге жакшы төп келбей калды азыркы жаштардын түшүнүгүнө депчи. Анан сиздин оюңузча азыркы билим берүү системасын өзгөртүүгө убакыт келип жетти? Bizde bilim берүү системасы мурда эле талкаланган. Система деп айтууга болбойт, жок. Сиз айткан ошол мурдагы система калса жакшы болот эле. Аны ар кандай кылып ректовать этип жок кылышкан. Бүгүн аралаш ар кандай жолдор менен атайлап же билбестиктен ал система деп айтканга ооз корбойт бүгүн билим берүү тармагы. Bir aralaş bir botkonu biz alıp oturabız. Bilim berүү министрлиги бар экендигине мен ишенбейм. Ошол билим берүү институтунун сакталганына мен ишенбейм. Себеби баарыңыздар көрүп турасыздар. Эмне деген гана ал жерде башаламандык. Жөн гана кимдир бирөөнүн бир кармошкасы. Анда ушуну менен маегибизди жыйынтыктасак, бүгүнкү маекте элдик медиа порталдын маегинде Мырзакматов Мелис Жолшбаевич болду. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар. Рахмат Калысбек. Рахмат.